Мен ойлоп турмун, Авангардтын үйү ушунчалык арзан баада чыгат деп. Ассаламу алейкум достор. Биз азыр эң самый престижный райондордун биринде, жана ошондой эле Авангард Ситиде келип отурабыз. Авангард Ситиде 10-чу этаж, 167 квадрат метр үй, ичинин чоңдугу жана неоклассикада жасалган үй болгону $300,000 сатылып жатат. Достор, Авангардтын двухкомнатный 95 квадрат метр үйү $300,000 сатылат. Бирок бул үйдүн баасы срочно сатылып атканга өтө арзан чыгып жатат. Мына прихожкадан кирип келгенде эле ушундай сонун зеркаласы бар экен, достор. Бул зеркаладагы адамды өзүнө тартат, жумушка кетип атканда так кийинип кетип каласың. Потолоктун бийиктиги жакты жана стенный бралар өтө аккуратно коюлган, розетка, точкалар. Жана киргенде бул жакта мебелдер коюлган, кийим элестерби, же бир буюмдарды коесуздарбы, башыңыздарды айлантпайм, бул үй өтө чоң, достор. $300,000 өтө арзан чыгып атат. Авангардтыкы тем более. Мына азыр оператор мырза сыртты көргөзсөңүз, мына азыр, мен сүйлөп атпайм, мына сыртта расположениясын, ичинде детский эмеси, футбольный площадкасы, зеленый жагы, кыскасы, ичинде сыртындагы айлана короо жайындагы өтө кенен кылган. А биз болсо бул жакты солго кайрылганда эле бул жакта гостевой атайын санузел бар экен, достор. Бул санузелди жаап эле биз түз эле киреличи, келчи оператор мырза. Ай, мо эмне деген вид, достор. Бул мастер спальная. Мо видке чакырайынчы, балконду караңыздарчы. Достор, ким гана мечтайт этпейт, достор. Мына мо видти караңыздарчы. Ушул жерден үй алайын дегендер буйрусун деген комментарийди сөз калтырабыз. Бул жакта фонтан, площадьтар, центральный бардыгы кененкен. Тоонун шамалы прямой келет. Эң жакшысы, достор, бул панорамный видтер, терезелер, окналары бардыгычы. Биягынан да вид караганга мощный экен. Ал эми биякта үй ээлеринин атайын шкафтары, носки, майда чүйдө кийим, костюм эле турган ушундай гардеробнаясы бар экен. Эң жакшы жери. Жана ошондой эле биз бул жака чыкканда бул мастер спальнянын отдельный өзүнүн санузели. Санузелдер аябай кенен жасалыптыр. Ишо бул үй кадимкидей 167 болгону менен кадимкидей 300 квадрат метрде реклама алып аткандай болдум. Бул детский комнатасы. Баса. Детскийдин тоже. Что за красота, достор. Детскийдин тоже өзүнүн балкону бар экен, караңыздарчы. Эми азыр ачпай эле коеюн азыр. Детскийдин тоже өзүнүн балкону бар, жана панорамный видти караңыздар. Кечкисин айды карап эле жатат экен да. Асманда ай сызат, аябай жай сызат деп коет. Биз кийинки комната киребиз. Азыр биз сиздерге үйдүн жарымын эле көргөздүк, достор. Бул жакта ачпай эле коеюн, үй ээлери көчүп атыптыр. Бул жакта кладовка бар. Жана кирип эле кайрылганда бул жакта коноктор үчүн атайын санузел коюлган. Аристондор да грамотно коюптур. Биз бул комнатага киребиз. Мо зал не? Как будто бир частный особняк үйдү обзор кылып аткандай эле болуп атам. Конечно, үйдү очень дорого кылыптыр, бирок могу септен келген мебель окшойт деп атам. Бул үйелер жакшы элекенби, жана атасы менен апасы үйлөнгөн ошондо сепке келген, ошон үчүн булар жогото албай атат да мындай мебелдичи. Эми сепке келген мебелиң болсо, анан аябай бир $500,000 үй алайын десең, айла жок алып барып койгонго туура келет экен да. Ошон үчүн септеги мебелдерге хоть бу $1,000,000 үй салсаң да жогото албайсың. Это бул ценится, очень дорого стоит эndi. Телевизор чоң. Бул жака эми конокту мындай каалаган коногуң тоссоң болот экен да. Мындай мен видеодон балким чагылдырып бере албай атам, оператор жигит көргөзүп атасыз да бүт, ичин көргөзсөңүз мына көрүүчүлөргө. Залдын кенендиги да өтө шикарно, достор. Биз залдан чыгып эле дароо оңго кайрылабыз. Оңго кайрылганда бул коноктор үчүн кыргыз үй деп коебуз. Бу коноктор келсе жата турган комната экен. Баса бул жагында караңыздарчы. Атайын бул жагында өзүнчө балкону бар экен, элестетиңиз, коноктор үчүн дагы. Эми бул жерди көрүп аткандар эстеп атат да, азыр Кыргызстанда эң өнүгүп аткан райондордун бири Барселона, английский, американский кварталдар бүт бар ушул жакта да. Биз бул жактан чыгабыз. Бул жактан чыгып эле кайрадан кухняга киребиз.
кухнянын салкындыгын караңызчы, оператор мырза. Кухня гарнитурлар булар бардыгы калат, өтө стилдүү, сонун коюлган, мо стеклянный да бит жакшы экен, а могул жерде караңызчы, мындай 3 светтагы абдан сонун турган, тоонун шамалы да прямой келген, абдан жагып атат. А бул жерге отуруп, чай ичип, прям телевизор, компьютерде болуп, жаныңда болуп турат экен да. А эң жаккан жери бияктын да өзүнүн балкону бар, достор. Караңыздар. Эми ким үй жөнүндө жакшы маалымат билет? Кыргызстанда Авангард бул эң алдыңкы компаниялардын бири да. Буларды мындай эле биз үйүн чыгардык, көчө ремонту начар, там 90 квадрат 238 000 долларга деди да. 95 жана квадрат жакшы ремонт менен алар 300 000 долларга чейин сатылат. А бул 167 квадрат метр, достор. Ичинин чоңдугун көрдүңүздөр, 10 этаж, сыртында коро жайын көрдүңүздөр. Ошонун баары биригип туруп, достор, болгон 300 000 долларга сатылып жатат. Алам дегендер алдыда номерге байланышабыз, аракет кылабыз, алабыз. Кастро Инвест, Кыргыз недвижимость сиздерге самый шикарный, прекрасный үйлөрдү тартуулайт, достор. Эгерде бул обзор жакса, сөзсүз түрдө лайк, комментарий калтырабыз жана үйдү сатып алабыз. Мындай үйдү реклама гана кылгым келет го. Бияка чыгып кетчи, оператор.